Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Волгоградский проспект биринчи вактан чыкканда ошол жерден агаларыбыз ар дайым кирди-чыкты кызматын аткарып, границага чыгып турушат. Ошо боюнча кыскача маалымат берип, реклама кылганга келгенбиз. Бизден алыстабай тургула. Кимдир бирөө ошол кирди-чыкты кылыш керек болуп, муктаждыктар жаралган болсо, документация таралганча колдон келген көмөгүбүздү көргөзөбүз дейт. Стаждары боюнча кандай машыктар менен жыгышат, күндө канчадан чыгышат, ошол боюнча маалымат берелик. Мына Альфардтар, Сиеналар ар кандай машыктар менен катташат. Кең. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Абдушукур деген акабыз бизди жарнамага чакырды. Бул жерде Жамат аябай көп. Амандашып алабыз ака. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга өзүң кандайсыңар? Канча суткада барабыз? Азыр буюрса кыштык күндө 1,5-2 сутка болот да. Жол байланыштуу. Жолун 1,5-2 сутка бар келесиңер. Альфардтар менен барасыңар. Альфард, Сена, жалаң жеторунда барасың биздечи. Жолдо эч кимге талатпай, иштетпей апарасызбы? Буюрса. Кандай? Платками айдайсызбы? М12 менен? Биз постоянно платками жүрөбүз. М12 негизи тынч, ачыгын айткандачы. Тегиз жол анан Самарага 1-200 километрге чейин урган бойдон барасың. Нарага бир 400-500 эле уже нарага ызы чуу менен барасың, атак ага чейин таланбай барасың дегендейчи. Жакшы, платками айдаса жакшы экен. Күнүнө канча рейс чыгабыз? Эртең менен саат 10дон баштап кечки 10го чейин болот бизде. 10-га чейин. 5 рейс, 6 рейс чейин болот. Жамат көп экен анда. Жамат. Канча машина бар жалпы? 10 машина бар. Жамат өзү деле. Аябай жакшы экен. Азыр мына көп рейстерге түшкөндөр өтө көп. Мына жашыганда эмне кирди-чыкты кылып чыккандар болтабы негизи? Кандай экен ошол жагы? Энди ачык айтканда чыккандар болот. Мага мисалы чыгып келгендер жазаттар, чыгып келди, рейстен чыктык дегендер да бар. Анан чыгып келип чыкпагандар да бар. Ал ар ким историясын карайт экен, мурда кандай жүргөн болсочу. Ага, мына гарантия жок экен. Жок, кепили жок. Ал пешенесиде чыккан чыгат, чыкпаган чыкпайт ал. Анда жакшы. Биз жоопкерчилиги, мисалы биздин жоопкерчилик границага аман-эсен алып барып келиш. Ошол да биздин кызматыбыз. Анан ал жакта миграционный режимин алып билбейбиз кандай жүргөн мурда. Чек ара негизи кандай болду? Тезирээк кирип чыгып атасыңарбы? Азыр кандай? Очук жок азыр. Азыр очук жок. Адам кичине граница бошоп калды да. Мурдагыдай сутат деген туруш жок да. Кандай документтер керек делет эми ошо жолго, ошо до конца барганга чейин? Негизги кандай токтотпойт экен, аны көрдүк. Ооба. Негизги 5 документ керек. Паспорт, миграционный, регистрациясы, аминосу же экөөнүн бири, трудовой договор, анан Сахарованын карталары керек. Мисалы аминасы, трудовой договору жок болсо, реестрде болсо кандай возможность бар чыгып келгенге? Границаны өзүнөн эчтеке болот, чыгып келсе болот. Биз өзүм мисалы мен алып чыгам, жамаат алып чыгабыз, реестр ачканда чыгып. Ал границада эч кандай тиешеси жок да. Анан жолдо эле мисалы дурук жөө кармап базага салып калса кичине маселе болушу мүмкүн анда дагычы. Сүйлөшсө болобу жерден? Ооба, мындай айтканда ооба. Ал жагы бар экен. Кыргызчылык кылса болот кичинечи, ачык элечи. Жакшы экен. Мына азыр негизи адам толтура эле, ичинде эжекелер кичине тартынып түшүп кетишти. Мына 7 адамдык машинада мына агаларыбыз жолго аттанышты. Ассаламу алейкум жигиттер. Кымсыңарбы? Иштер жакшыбы? Ассаламу алейкум. Балтасыңарбы? Кирди-чыктыга кеттасыңар, биринчи жолу кеттасыңар кандай? Мен биринчи жолу чыгып атам, пока жакшы эле бар. 1,5 күндө суткада келип калсаңар дейт. Иште өз жооп бермейт болду. Ийгилик жигиттер, мынакей жакшы барып келгиле. Жолуңар болсун, мына ушундай машиналар менен барып келесиңер. Люктары бар. Музыка сукайм, токтотуп эми уборду калса токтосоңуз керек эми, айтсала. Албетте токтойбуз да. Өзүңүздүн чайканалар бар. Дамдуу чайканаларга токтотуп эмчи. Чайканалар бар эди, жолдо. Жакшы экен. Ушул кайрылуу бергиле. Агаларыбыз ошол документи туура эмес болуп, кири-чыкка муктаж адамдарга жардама дегендей сактап алгыла. Буйруса эми иштешип баштамакчыбыз. Эми ар бир видео кошмокчубуз. Кирди-чыкты кылыш керек болсо, бул видеону издеп эле калбастан мен любой эле видеому мындан кийинки видеолорду акырына коюп бармакчыбыз. Андыктан кайрыла. Биринчи вактан эми келер алдынан бир чаласыздар да, чалып сүйлөшүп, канча барабыз, кандай кылабыз депчи. Биринчи вактан чыкканда эле мына KFC'нин Ростиксин түбүндө эле болушат. Ар дайым ушул жерде турушат дегендей. Аманчылык болсун мекендештер, документтерге так болуп, мындай эми этияттык менен жүрөлүк. Мындан кийин эми ар нерселер эле чыгып атат. Буюрса, эми рызкыбыз барынча эми канча күн болсо ошончо күн иштеп кетебиз. Аны эми пешенеге жазылган болот. Ачык эле, антип эле көп переживать этип, көп эми ушуну айтып коеюнчу, кечээ сүйлөшүп отурганда айттым го, көп
эки эле адам биригип отурган болсо, эркектин баары Кыргызстанга барсак эмне иш кылабыз? Кантип бир движение кылсак экен, тай алсамбы же торпок алсамбы же кой алсамбы экен деген ойлор болот да. Буйруса рызкыны берет Кудайымчы, мына таштын ичиндеги кумурскага, куртка берет дегендей элечи, бизге Кудай Таала берет. Албетте. Өтө эле акылдуу адам болуп кетпейин, Кудай кааласа ойлонбогула, Кудай кааласа пешенеге баарына көрөбүз тугандарым. Аманчылык болсун, момунларга кайрылуу эргиле. Абдушкур агабыз мына ушул жамаат менен кызмат көргүлө сиздерге. Ассаламу алейкум.